сууктун күнүндө мектепке баргыда эжекелери деле айтышат. Кирпиктери тоңуп, ошентип келишет деп. Анан кышындасы көбүнчө ооруп калышат. Saat 6'da çıkıp, saat 6'da çıksak mektepte geçip barabız. Ne degen üçün biz marşrut tutup kalabız. Gelip de marşrut albay koyuyoruz. Elder göçüp atat, baldarın internatlarga berip atышат. Мен муну азыр Терешковага берип, ошо жака алып кетип бартам. Өтө жакшы көңүл буруп атат элге. Бирок президентибизге ушуга окшогон көйгөйлөрүбүз жетпей атат, жел болуп учуп кетип атат. Ал жерде эртең жамгыр жааганда, кар жааганда автоунааларга жана ушу кичи автобустардын коопсуздугу каралган эмес. Анан теги тосмолорду койгон учурда дагы тосмолор дагы шагылдын үстүнө коюлбайт, өзүнүн эрежеси боюнча атайын бекитилген жерге коюш керек. Себеби ошо тосмого келген унаа дагы токтоп калуу керек. Биз азыр 200 автобусту жакында ошо Кытайга кетип атабыз, сүйлөшүп алып келүү боюнча. Келсек ошол жагын азыр бир Төлөкөндүн 124 бүт алып туруп эле ошо автобус каттам, автобус муниципалдык өзүбүздүн автобусту коюп эле атабыз да. Байстан, Мерим, тургула, сабакка барасыңар. Таңкы саат 5, жерге жарык түшө элек. Жазгүл айым балдарын уйкудан ойготуп, окууга даярдап жатат. Болду. Мектепке чейинки жол алыс, шашылбаса сабактан кеч калышат. Резинкан гана. Ош шаарынан анча алыс эмес жайгашкан бул айылга Акимовдардын үй бүлөсү келип отурукташып калганына 15 жылдай болду. Арзаныраак деп шарты жок болсо да жерди Тюльпан айылынан алышкан. Бул аралыкта Жазгүл айым 6 балалуу болуп, 4 мектепке окуп калды. Чакан болсо да турак жайды түптөп алган менен шаарга жетүү айрыкча балдар үчүн кыйын болуп жатат. Көбүнчө кыйналганы себеби бул ошо караңгыда калганы, анан сууктун күнүндө мектепке баргыда эжекелери деле айтышат. Кирпиктери тоңуп, ошентип келишет деп. Анан кышындасы көбүнчө ооруп калышат. Бу жерден шамалда кетишет, карда кыйналышат экен, баргы чейин ар жерге жыгылып, тыгылып, ошентип кыйналышат экен да балдар көбүнчө. Булардын эң коопсуздугу ушул жолдогу байгы иттер коопсуздук көп жаратат экен да олорго, балдарыбызга. Себеп кетип атканда баягы чыкканда туруп калышат экен, байгыны күтүп, ошентип онун экинчи немебиз маршрут күтүп турушат. Паска түшүп алып 1 сааттык жол. 1 саатта түшүп алып, эртең маршрут күтүп ошентип кичине кеч калышат. 6-чы, 5-чи, 3-чү, 1-чи класс. 4 тууган саат 6-да үйдөн чыгат. Аларга жакын жашаган тең туштар кошулат. 1 саат адыр аралап жүрүп олтуруп, кичи автобус жүрүүчү түз жолго жетишет. Андан ары сабакка жетишип же кеч калуусу айдоочулардан көз каранды. Saat 6'da çıkıp, saat 6'da çıksak mektepke geçip barabız. Ne degen üçün biz marşrut tutup kalabız. Gelip de marşrut albay koyuyoruz. Kışta putubuzga kar kirip ketet. Anan kirpiklerimizde muz tolup kalat. Bular çarçaganda жерге отуруп алат да, сынгасын кайып. Анан биз окуудан келатканда көтөрүп келебиз. Түшүш оңой эле окшойт, чыгыш кыйын экен, а? Канча метр же ушул жердин баарын тике чыгып ойдосуңарбы? Машина жок. Жок, бул жерде неме бар. Кара таш бар, ошол жерден түшүп кетебиз. Ушул жерден түшүп кетесиң, машина баспа жүрбөгөн жол менен, а?
Дача же Ош шаарынын Туран аймактык башкармалыгына караган 11-квартал. Бул аймакка Эдельвейс, Тюльпан жана Вишенка деген 3 жаңы конуш кирет. 300 гектардай жерди ээлеп, Карасуур районундагы шаардын анклавы. 1009 адам жашайт деп расмий айтылганы менен мындагылардын бир бөлүгү туулуп өскөн райондорунда катталгандыктан калктын так саны белгисиз. Аймакта изелтен эл жашаганы менен көпчүлүк эми гана кызыл китеп алып, шаардын тургуну катары каттоодон өтүп жатышат. Мал бакканга эле мүмкүн болбосо, мында жашоо ого эле оор. Суу тартыш, жол начар, бала бакча, мектеп жок. Мындан улам айылда ээн калган же бүтө элек үйлөр көп. Биз ушул жерге келип жашап калганыбызга 20 жыл болуп атат. 20 жылдан бери мына жолубуз начар, жашоо шартыбыз кыйын. Мантип балдарыбызды окууга саарлап алып жөнөйбүз. Машинабыз жүрсө жүрөт. Азыр эми сәл суук болуп элек, ичинде кыйынчылык жок. Эртең кышында машинабыз жүрбөй калат, сабактан кеч калып, маршрутка жок. Элдер көчүп атат, балдарын интернаттарга берип атышат. Мен муну азыр Терешковага берип, ошо жака алып кетип бартам. Балдар күндө биринчи күнү апарабыз, жума күнү алып келебиз. Машинасы жоктор болсо, жетилеп алып түшөт. Маршрутка чейин одундар маршрутка менен апарышат. Түштүн күнү суукта балдарды турлап барып, жетилеп алып келишет. Маршрутка жок, түшүп чыга албай. Жолдор жамандыгынан каттабай, көпчүлүк элдер кайтып көчүп кетип атышат бул жерлерден. Шаарга квартирага туруп атышат кандай? Квартирага жашаган, квартирада туугандарыныкында анан көбү интернатка берип атышат. Биз барганда көйгөйүбүздү бийликке жеткирет элек деп жергиликтүүлөр топтоло калышты. Жалгыз боене Жыпар Өмүрзакова транспорттун жоктугу карапайым элдин көкөйүнө көк таштай тийгенин айтып берди. Ал коопсуздуктан коркуп, кыз неберелерин жатак мектепке бергенин, күнүмдүк тиричиликке керектүүлөрдү чоң жолдон өзү көтөрүп келерин белгиледи. Биз балам 2008-жылы келгенбиз. 15 жыл болуп калды. Ошондон бери ушу жол каттайбыз 5-6 километр. Продуктларды мен көтөрүп келем. Мен жалгыз бой аялмын. Балдарыбыз да кыйналат мына жолдон. Оңкул-чоңкулубуз көп. Мектепке 6:30-да кетишет. Кышта караңгыда барышат. Ону мына чукурдан өткөрүш керек. Мен өзүм темселеп барып өткөрөм. Коркот деп. Ошо продуктларды көтөрүп келиш кыйын да. Такси жалдасак 5-600 менен алып келет. Ого эми акчабыз болсо алып келелик. Акчабыз жок болсо калабыз. Бул жакта айыл түптөлгөндөн бери коомдук транспорт каттай элек бүтүндөй бир муун шаарга жөө каттап чоңойду. Шаардык деген аты эле болбосо, балким алыскы тоолуу райондордо жашоо үчүн шарт мындагыдан караганда алда канча жакшы. Hiç olmasa ertamanda abıtta keçkurun 3 metre çıkarıp ap ketip yürüseyem adamlar aşı sokakta bilip aladı. 40 yıl oldu, 40 yıldan 82. yıldan beri bizi bittasıyam karagan yok. Aşı kelip tokulgan ballar kazı özleri balalık oldu. Aligi özleri işen açtı mı aligi yığılaşıp yürüp bana şimdi kılıp ketişartını mege maktapga. Ay otaları, enaları. Ay endi hozir bolalar aşı kündü görmesin. Söteki aldığına bolsam bolalar üçün yaşaş gerek mesela. Mına misal üçün sizler okşan kızlarımız şu kelip ketelbesden kvartiraga bölüp oturabız. Üllerge kelalbay. Ardığına hem kıymat bolsam azı kvartira kıymat. Şularga bölüp kızlarımız okuganlar hem işte albay kıynalışıp argasından bölüp koy oturabız hem şunda. Gemsilerden soran şu bitte marşrutka основной. Şu жолубуз оңолсана маршрутка hem kese керек деп үмүттөнүп отурабыз. Бирөө жарымда кайрылдыңыздар, конкретно өзүңүздөр барып кат жазып Боптур эле деп кетишет, ошо боюнча ушунча жылдан бери келейтабыз. Сосабек мында турсун айылда дүкөн да жок. Демек бардык муктаждык шаардан көз каранды. Мындан улам жергиликтүүлөр жок эле дегенде күнүнө 3 маал кичи автобус каттаса деп көп жылдан бери ак эткенден так этип келишет. Misal üçün biz produkt alып келе турган болсом, шаардан азыр 600 менен такси менен алып келишим керек. А магазин деген да эч кандай жок. Бир нерсе болсо сөзсүз шаарга түшүшүбүз керек. Маселен, шаарда азыр 15 сом.
же 20 сомго 20 катташат. сом менен. Сиздерге мисалы 25 сом кылып, 30 сомдук кылып баасын жогорулатып берсе, ошого макулсуздар мисалы? Макулбуз да ошондой чыгарып, мемлекет айылда да күндөн күнгө көбөйүп атат да. Ошо мектеп, садик салыныш керек. Ош шаарынын бийлиги бизге кош көңүл мамиле жасоодо. Канчалаган арыздарыбыз каралбай жатат дешти эделбестиктер. Алар аймакта менчик болсо да бакча жана жок эле дегенде 4-класска чейин, болбосо 9-класска чейин билим уясын ачуусун суранышууда. Антпесе мектепке эрте жетүүнү көздөгөн балдар жалгыз аяк жолго салышып, бул алардын өмүрүнө коркунуч жаратып келет. Жөө баскан жолубуз мектепке окуучуларыбыз ушул жол менен түшөт. Эртең жамгыр жаан чачында мына көйгөйлүү маселе эмне мына маселе. Мына чуңкурга түшүп да кетет балдар. Анан канча жылдан берки көйгөй же айыл башчыбыз бая багынбай дегенибиз карап койбойт. Ким караш керек? Мына президентибизде бир айып жок. Бир да айып көрбөйбүз. Мына биз оюбузду айтайлы, президентибиз өтө сонун иштеп атат, өтө жакшы көңүл буруп атат элге. Бирок президентибизге ушуга окшогон көйгөйлөрүбүз жетпей атат, жел болуп учуп кетип атат. Биздин көйгөйүбүз мына жетсин ушул кыз аркылуу. Силерге да рахмат. Бизди ким сурайт деп отурсак, мына келипсиңер. Эми ушул маселе чечилбесе, анда бизди эч ким карабайт экенде, анда көпчүлүк эл ишенбей калат да. Садикке да барышат эле, анан ошол айла жок ушуну коюп туруп да. Картын алып келдиңизби таштарды? Таштарды Үйдөн алып келди. Өзүм жерим бар, ошол жерден алып келип, могу бетонду талкалап алып келип коюп. Кандай ыңгайлуураак болуп калдыбы балдар? Жок, эми басса болот эми, бул деле айласыздык да болот. Айласыздын дейт. Эртең эле түшүп калат бул деле. Жамгыр жааганда түшөт. Негизи топурак көчкөндөй болуп атат да, мындай тынымсыз жылып турабы бул жерде? Бул жерде ошол жамгыр жааганда неме болгондо жолдор бузулуп, сил алып турат да. Анан ошого бул жерден азыр басса болот, эми эртең жамгыр жааганда уже мүмкүнчүлүк жок. Ушул жылдын март айында 11-кварталга кетүүчү 2 чакырым 200 метр жол тегизделип, шагыл төшөлгөн. Жолдун кооптуу жерлерине 15 дана бетон блок коюлган. Бул үчүн 200 000 сом кеткен. Жергиликтүү бийлик бул иштерди аткаргандан кийин аталган аймакка кичи автобус чыгарууну көздөгөн менен ага шаардык жол кайгул кызматы уруксат берген эмес. Анткени 2 багыттуу унаа жүрүшү үчүн жолдун кеңдиги 6 метрден кем болбошу керек. Бул бир багыттуу жолдуку деле 3 метр болуш керек шарт боюнча, жол эрежеси боюнча. Ал жерде 2,98. Андан сырткары жол асфальт эмес, то есть шагыл. Ал жерде эртең жамгыр жааганда, кар жааганда автоунааларга жана ушу кичи автобустардын коопсуздугу каралган эмес. Анан теги тосмолор койгон учурда дагы тосмолор дагы шагылдын үстүнө коюлбайт, өзүнүн жол эрежеси боюнча атайын бекитилген жерге коюбуз керек. Себеби ошо тосмого келген унаа дагы токтоп калуу керек. Тосмонун өзүнүн туруктуу жери туура коюлган эмес. Негизи айтканда, биздин жолдор көзөмөлдөө инспекторлор тарабынан ал жердин жолу коопсуз деп табылган үчүн ал жерде ушул кичи автобустар жүрүүсүнө биз уруксат берген эмеспиз. Качан гана жолу баардык коопсуздукка жооп бергенде, ушул ширинасы туура келгенде анан гана берилет. Коопсуздуктар каралып, эреже сакталгандан аны берилет. Ошол жерден бир кичүү автобус кышында же күз айында жол кырсыгына учураса, уруксатты ким берген эле деген талаптар болот да. Ош шаардык жолдор башкармалыгы аймакка шагыл төгүлүп, бирок ныктоо иштери болбогонун, бетон блоктор да убактылуу коюлганын, кийинчерээк бекемделерин билдирди. Мекеменин өкүлү 1 чакырым жол гана тар экенин, аны кеңейтүү үчүн долбоор даярдалып жатканын маалымдады. Бул жерде көйгөй жанагы Төлөкөн айылынан жогору чыккан жолдо, негизги жолунда ошо где-то бир 1 километрдей жолдун кеңдиги мындайча айтканда 4-5 метрге чейин гана жетет. Ал жерди кеңейтүү үчүн бул жерге атайын долбоор даярдалыш керек. Долбоордун негизинде гана ал жолду кеңейтүүгө болот да. Грейдер техникасы менен аны кеңейткенге мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде ал жердеги рельеф татаал. Планыбыз кийинки жылга план кылып атабыз. Азыркы учурда архитектуралык документтер даярдалып жатат. Эгерде ал жерде асфальт тете турган болсо, кеңейтип асфальт төшөлө турган болсо, анда маселе чечилет.
Эмне үчүн дегенде, кыш мезгилинде асфальт жолго туз сепсе болот да. Ал эми шагыл жолго сепкенде натыйжа болбойт да. 1 километр жолду асфальт төшөлбөйт, жөнүнө кеңейтилет. Анан кийинки жылга сунуштайбыз, эми кайсы этабына чейин акча бөлүнөт. Эми бул жерде билесиздер, эми негизги нерсе бул акча каражатына байланыштуу болот да. Долбоор даярдалып 2021 жылдын бюджетине пландалганы бул жол кеңейтилип курулат дегендиктин кепилдиги эмес. Анткени жолдор башкармалыгы жылына 2 миллиард сомдук курулуш иштерин сунушташат, бирок жергиликтүү бюджеттин анын 30%ын аткаруу үчүн гана каражат бөлүнөт. Маселен, өткөн жылы ушундай эле 2 миллиард сомдук план түзүлгөнү менен 350 миллион сом гана каржы бөлүнгөн. Деген менен бул тармакты караган вице-мэр Сонунбек Жунусбаев кийинки жылы Ошто республикалык бюджеттин эсебинен цемент завод курулаарын, андыктан Эделбейстин жолуна асфальт төшөлөрүн убадалады. Ага чейин жакын арада Кытайдан, Өзбекстандан автобус сатып алып келип, каттамга чыгарабыз дейт вице-мэр. 124-тү биз айткандай жок дегенде эрте менен кеч чыгарайлы деген маселе болот. Бирок алар маршруттарда билесиз, баягы частный болгон үчүн линия жакшы актабайт деп чыгып коюшат да. Ошон үчүн биз азыр 200 автобусту жакында ошо Кытайга кетебиз, сүйлөшүп алып келүү боюнча. Келсек ошол жагын азыр бир Төлөкөндүн 124 бүт алып туруп эле ошо автобус каттам, автобус муниципалдык өзүбүздүн автобусту коелу деп атабыз да. Азыр биз алып келген Өзбекстандан алып келген автобустарды Төлөкөндү жарым чап чыктык. Бирок аны дагы чоссок, автобустун саны жетпей калды. Баягы ар бир 10 мүнөт сайын жылышат автобус. Ошол дисциплина бузулуп калат да. Ошон үчүн биз азыр аны маселени толук чечүү үчүн бир гана маселе ошол өзүбүз 200 автобус алып келгенде биринчи линия ошол жака коюп атабыз. Ошондо эгерде жаңы автобустар келсе 3 мал каттай баштайт. Же күнүндай такайлы регулярно каттайт. Өзүнчө атайын биз маршруттук линия курабыз ал жерге. Жергиликтүү бийлик убада берген менен Кытайдан автобус келсе да, жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматы уруксат бербей турганы талашсыз. Алар жол оңдолсун дейт, жол кийинки жылы толук бүтөөрү бүдөмүк. Аймакка бала бакча жана мектеп ачуу планы жакын арада жок экенин жергиликтүү бийлик тастыктады. Муну аймакта калктын саны аз экени менен түшүндүрүп, басым эл жык жайгашкан аймакка коюларын белгилешти. Эрте менен кечиндеси ар дайым аркырап шамал уруп турат. Боз топурактын өйдө көтөрүлүп, сапырылганы эле болбосо, Эделбейсте элди жыргаткан эч нерсе жок. Жердин арзандыгына кызыгып, убагында келип отурукташып калгандар же башка жай таап, көчүп кетүүгө арга таппай отурушат. Күндөр болсо өтүп жатат. Бүтүндөй өмүр ушундай шартта өтүп жатат.